Жетөгүз районуна караштуу Чырак айылында Союз тарагандан тартып бала бакча жок. Айылда 650 кожолук жашап, мектепке чейинки курактагы 300гө жакын бала каттоодо турат. Бала бакчанын жоктугунан айрыкча энелер туруктуу ишке чыга албай үйдө отурууга аргасыз. Бала бакча жоктугуна байланыштуу элибиз, ушу жаштарыбыз, балалуу ата энелер кошуна айылдарга ташышат да, биягы Жетөгүзгө ташышат, Желедөөгө ташышат, биягы Аңөстөнгө ташышат, анан Багатерге ташышат. Андан тышкары ушу Каракол 27-30 километр бизден алыс. Ошол жакта иштеген тургундар балдарын эртең менен алып кетип, бала бакчага берип, кайра кечинде алып келип турушат. Унаасы барлар ошондо иштеп атабыз. Ушу бизде Чырак айылында бала бакча аябай көйгөйлүү. Балдардын мектепке чейинки толук өнүгүүсүнө тоскоолдук жараткан көйгөй бул жылы толук чечилгени турат. Ушул тапта 100 орундуу бала бакчанын курулушу жүрүп, 2 кабаттуу имараттын чатыры жабылууда. Жумуштар облустук капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан аткарылып, республикалык бюджеттен каржыланып жатат. Долбоордун жалпы наркы 79 миллион 181 миң сомду түзөт. 2024 катлауын казып, анан 2025 баштаганбыз да. Март-апрелде баштаганбыз. Кудайым буйрса, ушу сентябрга өткөрүп беребиз. Азыр ошол чатырын жаап атабыз. Эми 1-2 күндө электричествосын, сантехникасын уже жумуштар башталат баары. Курулуштун сапаты жакшы, талапка жооп берет. 3 күн сайын, жума сайын келип текшерип турушат. Токустан технадзор, ГАСК баары келип карайт. Айылда балдардын саны жыл өткөн сайын көбөйүп, жаңы имарат курулганча убактылуу чечим катары 3 сааттык кыска программа киргизилген. Азыр бул система менен 2 сменде 100 бала тарбияланып жатат. Камөнөттүү бакчабызда 2 тарбиячы жана 2 тарбиячынын жардамчысы 4 кызматкерибиз эмгектенет. 1 жылдан ашык убакыт болду. Ошондон бери азыркы күндө ишибизди улантып атабыз. Анан Кудай буйрса ошо Чырак айылына азыркы күндө бакча салынып атат. Анан ошол бакчабыз бүтсө, бул жактагы тарбияланып аткан балдарыбыз ошол жакка барып, көчүп ошол жерден билимин улантышат деген үмүттөбүз. Айылдын көйгөйү бала бакча менен эле чектелбейт. Мектептеги абал андан да олуттуу. 1975 жылы курулган мектептин 50 жыл ичинде эшик терезеси гана алмаштырылган. Учурда имарат эскирген. Атайын түзүлгөн комиссия капиталдык оңдоо зарыл деген бүтүм чыгарып, реконструкциядан өтө турган объекттердин тизмесине кирген. Бирок иштер качан башталары азырынча белгисиз бойдон. Ошо биздин азыркы учурдагы эң чоң көйгөйүбүз ушул мектеп салынгандан бери, ошо 51 жылдан бери капиталдык ремонт болбогондугусу. Анан ушул жагын капиталдык ремонттон өткөрсөк, мына бизде азыр көрүнүп турган мектебибиз жакшы сапаттуу бир мектепке айланат деген үмүттөбүз. Белгилей кетсек, Ысык Көл облусу боюнча 57 айылда бала бакча жок. Атап айтканда Балыкчы шаары 7, Ак Суу районунда 4, Жетөгүздө 8, Ысык Көл районунда 6, Тоң районунда 9, Төп району боюнча 16 айылда бала бакча жок. Ошондой эле Каракол шаарында 2 бала бакчага муктаждык бар. Ал эми быйыл облус боюнча 9 бала бакчанын курулушу жүрүп жатат. Дана Гулалиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.